Кубанычбек Кеңешевич, суроо деле жок. Мен стенограмма үчүн мен берген сунуш боюнча бир сыйра кайталап коелучу. Ошондо деген менин сунушумда 29 берене боюнча резиденттер тарабынан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ачылган эсептерди каттоо боюнча эгерде биздин жарандар сыртта жүрсө, сөзсүз түрдө окуп жүрөбү, иштеп жүрүшөбү, бизде 1,5 миллион мигрант жарандарыбыз бар, сыртта 1000 деген, 100 000 деген болбосо да 10 000 деп биздин студенттерибиз, сыртта окуган студенттерибиз бар чет өлкөдө. Ошолор деген сырттан эсептерди ачышса, сөзсүз түрдө банкта, улуттук банкта каттоого милдеттүү деген берене боюнча мен ушуну жокко чыгарыш керек, же кандай болуп калат, бир мындай өзгөчө бир ситуация болуп калбайбы деген суроо менен сунушту киргиздим элем. Сиздин жообуңуз боюнча колдонуудагы банк мыйзамдары боюнча чет өлкөдө жүргөн биздин жарандарыбызга, резиденттерге, жөнөкөй жарандарыбызга, имеется в виду бизнес эмес, резиденттерибизге эсеп боюнча чектөөлөр жок деп айтып атасыздар да. Бирок бир четинен милдеттүү болуп калып атат. Бирок сиздин сунуш, мен берген сунушка сиздин жообуңузда жазып атасыздар да. Жок, биз бул чектөөлөр жок болуп калды деп. Мен ушул жообуңузду кичине түшүнбөй калдым да. Менин сунушумдун маңдайында окусаңыз таблицаны. Ошондо колдонуудагы банк мыйзамдары боюнча чет өлкөдө чет өлкө валютасында эсеп ачуу үчүн уруксат алуу талап кылынбайт. Чет өлкөдөгү резиденттерге эсеп боюнча чектөөлөр жок. Бирок ошол эле учурда бул беренеде биринчи пунктун карасаңыз Кыргыз Республикасынын резиденттери Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ачылган эсептерди жана аманаттарды улуттук банкта каттоого милдеттүү деп жазылып атат да. Ушул жерден же сүйлөмдү мындай же сөз мааниси мындай туура келиш үчүн, дал келиш үчүн өзгөртүш керек, же болбосо сиз берген жообуңузду мындай башка түрдө мындай караштырып көрбөйсүздөрбү? Анткени деген мыйзамда деген беренесине чектөө сөзсүз түрдө регистрацияга катташ керек деп айтып атасыздар. Мага берген жообуңузда ооба сиздин специалисттериңер келип кетти, түшүндүрүп беришти, мен дагы макул болдум, макул депчи. Бирок бул жерден деген мындай бири-бирине дал келбей атат да, сиздин айткан сунуштарыңыз жазуу түрүндө беришиптир. Анан дагы бул биринчи, экинчи тактап кетсеңиз, конкретно кайсы орусчасында градообразующий, системообразующий предприятие мисал катары да, бул эмеде калат да, стенограмма үчүн калат да. Ким жөнүндө сөз болуп атат да, мисалы катары кетирип. Так, урматтуу Элвира Жыргалбековна, сиздин сурооңуз боюнча негизи счет ачууга аларга чектөө жок да, бирок сиз айткан туура, алар маалымат берип туруш керек да. Вот. Бирок биздин 1,5 миллион расмий түрдө, эми алар уже чет өлкөнүн жарандыгында алгандар көпчүлүгү 700 000 алынды деп массалык маалыматтарда ошондой информация жүрөт да. Ошондо деген сыртка чыккан биздин резиденттерибиз окууга кетеби, 1 жылгабы, 2 жылгабы курска чет өлкөгө барганда эсептерди ачабы, иштейби, алардын баары деген улуттук банкка ушул счет ачтык деп, сырттан деп милдеттүү түрдө маалымат берилиш керек экен деген мына мыйзам жазылып атат да. Мүмкүн эртең биздин бир жараныбыз сыртка чыгып кетсе, 30 жыл иштебеген мыйзам, бирок ал бир билбейм кайсы бир кызыкчылыктардын кагышы болуп кетеби, же кандай ситуация, же саясий бир ситуация болуп кетеби, аны ошол мажбурлап, эми бизде болгон нерселерди айтып атам да менчи. Сен ушул мыйзамга мындай баш ийген жоксуң, ушул эсеп боюнча айткан жоксуң деп, аны деген бир жарга такап неметпейби деген суроону ошого ылайык суроо бергем да. Анан ошондуктан бул беренени жокко чыгарбайлыбы деп сунуштагам. Элвира Жыргалбековна, мен сиздин сунушуңузду түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Баягы сиз биринчи көтөргөндө эле мага түшүнүктүү болчу. Бул биздин элибиздин жашообузун мындай оорлотот деп да. Анан бул берене аткарылбай келет деп сиз. Бул берене туура берене. Ар бир цивилдүү мамлекеттин жараны сыртка чыкканда сөзсүз түрдө маалымат берилиш керек. Туура, мен түшүнөм, ниети мындай туура эле болуп атат да, это система, порядок болуш керек да. Бирок ошол эле учурда милдеттүү деген мындай практикада деген беришпейт да.
кандай болуп калып атат да. А сиз жазган жоопто деген биз чектөө киргизбейбиз деп мага жооп бердиңиз да. Чет өлкөдөгү резиденттерге эсеп боюнча чектөөлөр жок. Ошондо бул берене менен сиз жазган мага жообуңуз мындай бири-бирине дал келбей атат да. Ошон үчүн сурап Жо, мен айтып атканда, докладты окуп атканда мен эң акыркы сөздү мынтип айттым да, азыр компромисске келсек болот, ушу комитеттен талкуулоо жасап да. Анан мисалы менин сунушум мындай да, резиденты КР юридические лица. То есть вы уточняете, имеются в виду юридические лица, да? Ну, имеется в виду вот наш компромисс в данном случае между вот на обсуждение, он будет заключаться в том, что будет указано резиденты КР юридические лица. Тогда тема, о которой вы говорите, она снимается. Исчерпается, да? Да. И хорошо, макулмун. И экинчи, кайсы системдүү предприятие, кайсы мындай эл аралык деңгээлдеги мекеме жөнүндө айтып атасыздар? Бул чоң градообразующий, чоң системообразующий предприятие деп аткансыз. Мисал келтирип коюңузчу. Так, ну, стенограмма үчүн, да? Стенограмма үчүн в рамках законодательства, в рамках надзорной деятельности мы не можем раскрывать, вот, от кого поступает информация. Но это международные компании, которые занимаются бизнесом в нашей стране. Да. Все. Спасибо большое. Рахмат.